Аллах эмне үчүн Куранда биз деп айтат? Аллах Куранда эмне үчүн мен дебей биз деп кайрылууда. Биз сөзү падышалардын жана султандардын сөзү болуп саналат. Алар эл алдына чыгып сүйлөөрдө же кат жазууда биз деп баштайт. Чынында биз сөзүндө айбаттуулук жана улуулук көрүнүп турат. Аллах эзелки жана түбөлүктүү падыша. Мен дебестен биз деп кайрылуусу Аллахтын айбаттуулугун жана улуулугун айгинелеп турат. Аллах Куранда эмне үчүн мен дебей биз деп кайрылууда. Аллах Куранда өзү тууралуу айтып жатканда биз дегендигинин дагы бир себеби ал көп иштерге периштелерди себеп катары ортомчу кылган. Биз деген кезде Аллах периштелерди кошо айтууда. Мисалы, Куранды биз түшүрдүк деген аятты карап көрөлү. Бул жерде Аллах Куранды мен периштелерим аркылуу сүйүктүү кулум Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшүрдүм деп жатат. Же дагы башка, биз асмандан жаан жаадырып, анын үстүндөгү өсүмдүктөрдүн түрүн өстүрөбүз деген аятты карап көрөлү. Бул аятта Аллах Таала ар бир жамгырдын тамчысын алып түшкөн периштелерди назарда тутууда. Башкача айтканда, мен периштелерим аркылуу жамгырдын тамчыларын түшүрүп жатам деген мааниге келүүдө. Бирок бул периштелердин жамгырга эч кандай таасири жок. Болгону алар ортомчу. Ал эми чыныгы таасир бере алуучу бул Аллах Жалла Жалалуху. Аллах Куранда эмне үчүн мен дебей биз деп кайрылууда. Көбүнесе жаратууга байланыштуу аяттарда Аллах мен деп кайрылат. Мисалы, Az-Zariyat сүрөсүнүн 56 аятында Аллах мен жин жана инсанды бир өзүмө ибадат кылуулары, сыйынуулары үчүн гана жараттым деп жатат. Ал эми кээ бирки жаратууга байланыштуу аяттарда кайра биз сөзүн колдонуп жатат. Аллах бул жерде бир нерсени жаратып жатканда периштелер ошол жаратуу процессине карап күбө болуп тургандыгын айтып жатат. Мындай маанидеги аяттарда Аллах өзүнүн сөздөрүнө периштелерди күбө кылууда. Мисалы, биз жерди жана асманды жана ичиндегилерди жараттык деген аятта Аллах өзү жалгыз жаратканын жана бул ишке периштелер күбө болуп карап тургандыгын айтууда.